Кутмандуу күнүңүздөр менен, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Жылан баккан аял» аттуу романынын 2 китебинин 2 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Кайнежеси Төш булактагы үйүн өзүнө тапшырып, Германияга жөнөп кеткенинен кийин Дубаш бул тууралуу Зарылга дароо билдирип болжошкон жеринен жолугушкандарында ага кышкы эс алуу жайын кура берсе, кийин кайнежеси келгенде баарына өзү жооп берерине, чет сарайды сатып алуусуна дагы да көмөк көрсөтөрүн, ал болбой баратса жок эле дегенде узак убакытка ижарага алып берерин убадалап, бул ишке өзү кепил болооруна аны ишендирди. Максат кылып жүргөн ишинин башталышына минтип шарт түзүлгөнүнө сүйүнгөн Зарыл ошол күнү эле ишти баштоого бел байлап, Дубашты өзүнө жардамчы болууга чакырды. Кудай буйруп ишти баштап алсак, мага баары бир эле 1-2 жардамчы керек болот. Буга өзүңдөн башка ылайыктуу киши көрбөй турам. Эмгек акыңды болсо чектеп берем, деди ал. Ошентип Зарыл менен Дубаш чоң дилгирлик менен эс алуу жайын курууга киришишти. Бул иш шыр жүрүп, Зарыл жашап турган үйүн банкка кепилдикке коюп, чоң суммадагы насыя алып, ал акчага тоого чыгуучу канат жана лыжа, чана сыяктуу жылгаяк тебүүчү шаймандарды сатып алды. Дубаш болсо эс алуу жайын кайтарып, анын майда чүйдө жумуштарын жүргүзүүнү мойнуна алды. Ал кар жааганда, суук болгондо баш калкалагыдай 2 боз үй тигип, кийин кар жаап иш башталганда чет сарайга көчүп келди. Бул жылы кар кечирээк, жаңы жылга жакын араң жааганы менен ал жакшы түшүп берди. Ушуну гана күтүп турган Зарыл шаар боюнча жаңы муз тебүүчү жай ачылганын жарыялаган жарнактарды илдирип, телерадио аркылуу улам кайталата айттырды эле чет сарайдын айланасы элге толуп, жылгаяк тээп эс алганы келгендердин шаңына бөлөнүп жатып калды. Сүйлөшүлгөн боюнча Зарыл эс алуу жайын үстүртөн башкарып, элдин келген кеткенин дүңүнөн эсептеп, түшүп жаткан кирешенин каймагын калпыса, Дубаш менен Жыпар бүт уул кыздары менен анын ички майда чүйдө жумуштарын тейлешип, май кармаган бармагын жалайт болушуп, жакшы пайдага маарып жатышты. Алар өздөрү алып келген бир боз үйдү дүкөнгө айлантып, эс алуучулардын муктаждыгын канааттандырышса, 2 боз үйдү ашкана кылып, андан да жакшы пайда көрүп жүрүштү. Жылда жайда эс алып, эмгек өргүүсүн ушул кышта алган Дубаш шаймандарды ижарага берүү жумушун колуна алып, анда да жакшы эле акча ашырып калып жатты. Мындайда алардын бойго жеткен 4 уул кызы керекке жарашты. Айтор Зарыл менен Дубаштын иштери бул кышта жакшы жүрүшүп, иттери чөп жеди. Зарыл алган насыясын үстөгү менен кошо банкка төгүп берип, үйүнүн башын бошотуп алып, тоого чыгуучу канат менен кыштата сынгандан калган шаймандар өзүнүн таза кирешеси болуп калды. Дубаш менен Жыпариса эзелтен бери бере албай жүргөн карыздарынан кутулушуп, кыздарынын окуу акысын төккөндөрү аз келгенсип, өмүр бою милициянын кызматтык машинесин тепкен алар кичирээк болсо да өз менчик автоунаасына ээ болушту. Кыскасы, бул кыш алар үчүн ак жолтой кыш болуп, анын узара түшүшүн тиленип да жүрүштү. Бирок ар мезгилдин өз жүрүшү, алардын жыл ичиндеги өз үлүшү бар эмеспи? Ошентип жаз келгенде 2 өнөктөш бул кирешелүү жумушту токтотууга аргасыз болушту. Кыштата жашап көнө түшкөн чет сарайдан көчүп кетүүнү ойлоп да койбогон Дубаш эми аны кайтаргыча жашай берип, мал багыш үчүн короо жай салып, күзүндө ат башыдагы туугандарына бактырган бирин экин малын алып келип, алардын башын дагы көбөйтмөкчү болду. Айтор Дубаш менен Жыпардын бул жерге чоң кызыкчылыктары дагы да туулуп,
Эми эжеси Айниса аны сатпай койгонуна сүйүнүшүп, мындан ары да ал чет сарайды колдон чыгарбоосун каалашып, Германияда көбүрөөк жүрсө деп тиленип калышты. Ошентип күндөр өткөн сайын жаз тирденип бара жатты. Жумуштарына кайра чыккан эрди катын жаңы алган машинасы менен шаарга эртели кеч каттап, балдары шаардагы үйүндө жашап жатышты. Дубаш Төш булакка көчүп келгенинен бери өзү жашап жаткан үйдүн алдына казына катылгандыгы тууралуу, аны ордолуу жылан кайтараары жөнүндө көп эле жолу жергиликтүү тургундардан укту. Алгач муну эшиткенинде анча деле маани бербегени менен бара-бара ага болгон кызыгуусу күчөй берди. Буга бир туруп ишенсе, бир туруп ишене бербей, үй алдында ордолуу жылан бар экени бирде ичиркенсе, кээде сестентип да жүрдү. Анткен менен байлык кумары менен алтын азгырыгынан күчтүү бул дүйнөдө эч нерсе жок эмеспи? Бара-бара ал чын эле бул үйдүн алдында алтын бардыр. Аны буга чейин эч ким таба албагандыр. Казып издеп көрсөм, балким мен таап алармын, деген сыяктуу азгырыктуу ойлорго алдырып, кийинчерээк ал басса турса да түйшөлүп, бүт жан дүйнөсүн ээлеп бараткансыды. Бир жолу жыпар экөө чай ичип отургандарында сөздөн сөз чыгып, анан кеп удулу жашап жаткан ушул үйгө бурулганында, бул үйдүн алдында казына бар дешет, казып издеп көрбөйлүбү? Деп аялын сынамакка жөн жай кеп салымыш этип, анын буга кандай ой пикир айтаарына кызыкты эле, ал дагы мындан жакшы эле кабары бар экенин билдиргени менен аны катардагы кадимки бир ишчи карап, кайдыгер сыяктуу мамилесин билгизди. Бул жөнүндө мен дагы уккам. Ал алтынды ушул үйдү салдырган бир бай каткан имиш. Бирок андан бери 100 жылдай убакыт өтүптүр. Көп кишилер аны издешиптир. Кантип эле ошолордун ичинен бирөө таап кетпесин. Алар тапса дагы бирөөлөргө айтпайт да таптым деп. Ошентсе деле жүгүргөн албайт, буйруган алат дейт. Биз деле аны издеп өз бактыбызды сынап көрсөкпү дейм да, деди Дубаш өзүнүкүн бергиси келбей. Сынасаң сынап көр, бирок үйдүн кайсы жерин канча казып бактыбызды сынап көрөсүң? Ал үчүн полдун баарын сууруш керек болот. Үйдүн ичин 3 метр эле казсаң топурак төбөбүзгө жетет го. Жанын бар экени билинсе бир жөн эле, деп жыпар Дубаштын дүүлүгүп турган көңүлүн суутуп койду. Ошондо гана бул иштин аки-чүкүсүн ойлонбой, алтындын өзүнө гана азгырылып кеткенин, 3 бөлмөлүү кенен үйдүн кайсы жерин казаарын эмдигиче билбегенин, буга башка адамдарды кой, өзүнүн эле үй бүлөсүнүн мамилеси терс болоорун билип, үйдүн түбүн казмакчы болгон оюнан айный түштү. Ошентип дагы бир топ күн өткөн эле. Бир жолу ал ички иштер башкармалыгынын террорго каршы тобундагы жакын таанышы менен сүйлөшүп отурганында, ал өздөрүнүн бөлүмүнө жердин 7 түпкүрүндөгү металл аттууну сесчү Жапон маркасындагы күчтүү аспап келип түшкөнүн айтып калды эле, Дубаштын мээсине бир ой тык дей түшүп, анан жандана түшүп такый сурады. Чын эле аныңар жердин түбүндөгү кичинекей темир бар экенин да сезеби? Жердин 7 түпкүрүндөгү, болбосо да 7 метр тереңдикте металл бар экенин билет. Ал эмес анын канча метр тереңдикте жаткандыгынан бери приборуна көрсөтүп берет. Аны менен анда алтын издеш керек экен. Бир күн алып турсак болобу? Дуке, эмне сен аны менен кенч таап байыйын деп жатасыңбы? Бирок ал жердин түбүндө алтын же темир бар экенин ажыратып бере албайт. 10 метр тереңде бир мык жатса деле иштей берет. Байкабасаң убара болуп каласың. Жерди 10 метр казып башыма эмне күч келиптир. Өткөндө аяшың болуп жерибизге картошка отургузуп кечке иштегенбиз. Ошондо ал моюнуна таккан кымбат баа алтын чынжырчасын жоготуп жиберген, ошону издесемби дегем, деди Дубаш, алиги аспапты алыш үчүн мээсини капысынан эле жакшы шылтоо келе калганына өзү да таң калып. Аны табыш үчүн металл издегичтин кичирээгин эле алыш керек. Антпесең тигил жаң келген эме тигил тереңде жаткан дат баскан мыкка деле иштеп кете берип шайыңды алат. Ал чынжырча жердин үстү жагында эле жатса керек. Сен баягы биз колдонуп жүргөн кичинекей металл издегичти алсаң, аны оңой эле таап аласың. Мага ошол күчтүүсүн эле бере бер. Балким менин жериме алтын катылган болуп, таап алсам ажеп эмес. Анда эң биринчи сага майлап берем. Алтын болбосо 2 иштен 1 иш кылып,
жеримди темирлерден арылтып алайын. Болуптур, мен кийинки дежур болгонумда аны балдарга айтып чыгартып берейин. Бирок кечке чейин эле бере алам. Анткени кийинки мөөнөткө келген шеригиме шаймандарды санап өткөрүп беришим керек. Макул, ал мага 2-3 эле саатка керек, деп Дубаш ичинен кымыңдап сүйүнүп кетти. Ошондон 3 күн өткөндөн кийин Дубаш алиги жерден металл издегич аспапты колуна тийгизип, аны бергендерден кандай иштетишти көрсөттүрүп үйрөнүп алып, анан чет сарайга алып келди. Ал аспаптын жер астында кымыңдай темир болсо да көрсөтө берген өтө сезимталдуулугу болгондуктан полдун үстүнөн анын алдын текшергенге мүмкүн болбой ар бир бөлмөдөн 1-2 тактай сууруга туура келди. Ал биринчи эле уузгу бөлмөнүн полунун алдына узун сабы бар бул аспапты сойлотуп текшерди эле 2 метр жерде жана андан ашыгыраак тереңдикте темир бар экенин көргөздү. Бирок Дубаш алардын алтын экенине ишенбей башка бөлмөлөрүнө өттү. Анткени мындай тайыздыкка катылган кенчти ушунча жылдардан бери бирөө таап албаганына ишенген жок. Оң жаккы бөлмөгө ушундай эле издөө жүргүздү эле эч кандай натыйжа чыкпады. Солдогу бөлмөнүн полунун дал ортосундагы жазы тактайды кыйынчылык менен сууруп, анын алдына аспапты сойлотору менен ал алдында металл бар экенин билгизип чыйылдап иштеп кетпеспи? Дубаш анын тереңдикти көргөзгөн приборундагы 6 метр 20 сантиметр деген санды көрүп кыйкырып жиберди. Демек 6 метрден ашык тереңдикте бул сезгич аспапты иштеткен металл заты бар. Ал дат баскан мык же ат башындай алтын болушу да мүмкүн эле. Баятадан берки ички толкундоосун басып сергек ойлонгон Дубаш мынчалык тереңдикте болбогон бир темир жатканына ишене бербеди. Мындай аз эмес күч сарптап ушунча терең казгандар ал жерге жөн эле темирди көмүп коюшмак эмес. Андыктан Дубаш чындап эле кенч таап алгандан бетер сүйүнүп, азыр эле чукулук менен күрөгүн белиндеп казып кирүүгө даяр турду. Ана мынчалык терең казыш жалгыз өзүнүн колунан келбесин ойлоп, 2 уулунун жана аялынын жардамына муктаж экенине көзү жетип, үйдүн алдында алтын барына аларды ишендирип, ага болушпаса мажбурлап болсо да иштетмей болду. Ушул максатта аялына дароо эле телефон чалып, бир жакшы иш чыгып калганын туюк билдирип, өзү баргыча жумуштан уруксаат сурап даяр туруусун буйруп, телефонун өчүрдү да чымын куюн боло шаарга түшүп барып, Жипарисаны алып кайра келаткан жолдо ага болгон ишти жондото түшүндүрүп, келгендеринде алиги металл издегич аспапты полдун алдына салып иштетип көргөзүп, мынчалык тереңдикке алтын гана катылышы мүмкүн экенин далилдегенге аракет кылды. А балким ал жерде алтын эмес эле темир жаткан болсочу, деди Жипариза, дале болсо ишене бербей. Кайсы келеси ошончо тереңдикке чейин казып темирди жашырсын? Бул жанагы байдын каткан кенчи болушу керек. Анча тереңге эч ким казып жете алган эмес. Анткени мындай аспап аларда жок болчу да. Эми 6 метрден ашык тереңдикте казына жатканын билип туруп казып албасак, Кудайдын кусуруна калабыз, деп Дубаш өзүнүкүнө окшобогон ички үндө чыйпылыктап жиберди. Билбейм ай, мунуң мага такыр жаккан жок. Алтын салтын деп эле жөн жашасак болмок. Алдымда казына жатканын билип туруп кантип жөн жашамак элем. Ушинтип өмүр бою башмалды катканча көп болсо 2-3 күн катуу иштеп койсок, байып жатып калганы жатпайбызбы? Алтын болбой калса ага дагы өкүнбөйм. Чынын айтсам, Жипар, бул үйдүн алдында алтын же башка бар экенин билмейин тынч жашай албай калдым окшойт. Ошон үчүн бул жерди казмайын жаным тынбайт. Көп болсо 2 балам үчөөбүз 3 күн казарбыз муну. Андан кийин ары же бери болуп тынч жашайт элем. Мейли эми, сени бир нерсе ээлентип алганыңда токтотуш кыйын да, бирок этиет болчу, алтындын азгырыгына кирип баратасың. Аны ордолу жылан кайтарат дешет. Баягыда зарылды деле бул үйдөн жылан чагып албады беле? Жыланга караганда биз адамбыз го, акылдуубуз го. Жыландарга каршы бир алаажы табармын. Коркпо Жипаш, баары жайында болот. Чуңкурга өзүм түшүп казам. Балдар топуракты тартып турса эле болду. Анда мындай кылышыбыз керек. Үй оокаттарды боз үйгө көчүрүп чыгып, өзүбүз да ошондо жашай турушубуз керек. 6 метр терең казсаң 3 бөлмө тең топуракка толот болушу керек. Ооба, ошондой кылабыз.
Биз бул жакты казып алтын издеп жатканыбызды эч ким билбеси үчүн үйдүн терезелерин бүтөп, эшигин жөн эле ача бербешибиз керек дешип, эми эрди катын кадыресе кеңешүүгө киришип, иштин көзүн ойлой башташты. Ошентсе деле иш шыр эле баштала койгон жок. 2-3 күн катары менен жамгыр жаап, анын токтоосун, андан соң дем алыш күндөр келүүсүн күтүштү. Ага чейин керектелчү шаймандарын шаймашай даярдаган Дубаш таң атпай мык сууругучун колго алып, сол жаккы бөлмөнүн полун буза баштады. Ал бул ишти бүтүргүчө Жыпар 2 уулу менен бирге оокаттарды боз үйгө ташып, үй ичин бошотуп жиберишти. Ошентип бул бөлмөнүн ичи курч күрөк, учтуу чукулдуктун күчү менен кайрадан казыла баштады. Төш булак айылы неге мындай аталып калганына көптөр түшүнө берчү эмес. Анткени бул арада эч кандай булак аттуу жок болчу. Бирок бул ат жөн жеринен эле коюла калган эмес. Мындан бир кылымдан көп мурда бул чөлкөм сууга абдан бай эле. Карыш сайын булактар оргуштап чыгып турчу. Анда азыркы төш булак айылып турган түздүк көк шибер басып кулпуруп турар эле. Ошол кезде чет сарайдын жалгыз тамы турган тектирченин башынан, наркы төштүн этегинен мындагы көп булактын бири болуп бир чоң булак оргуштап чыгып, берилей бута атымча агып келип эле жер соруп кеткенсип жоголуп кетчү. Мунун сыры мындай эле. Ал булак агып келип айдөшүрөөк жерге такала калып, дароо эле жер алдынан жол таап, ал коңул аркылуу бир азга гана ага түшүп, анан айлампа болуп ийрилип алып, куркурап куюлган бойдон азыркы айылдын оң ыптасындагы саздын башынан башка булак катары пайда болчу. Кийин бул аймактын суулары тартылып, кургакчылык каптаганда алиги булакта соолуп, анын кургаган нугу аркылуу түрдүү жылаандар ары бери сойлой башташып, анын бир кенен оюктуу жерин алар кыштап чыгуучу уюкка да айлантып алышкан. Мындан көп кийин бул аймактан чыккан кыйын соодагер Шамырат орус усталарга ошол тектирге үй курдурганында ал там билбестиктен улам жылаандар орду кылган ошол кенен оюктун үстүнө тургузулган болчу. Кийин анын баласы Жандарбек эл душманы катары айдалып кетээринде катылган казынасын тереңдеп издейм деп жатып, ал суу нугунун үстүн ачып алган. Анан бул кокустуктан улам оңдой берди болуп, НКВДчылардын олжосуна айланчу алтын тыйындардан турган кенчин ошол оюкка куюлта салып жиберип сактап калбады беле. Ошондо чаначтын оозунан бир калыпта чубуртулган тыйындардын бирин-экин эле андан ары куланып кетпесе, көбүнчөсү жаңы эле чээнге кирип үймөлөктөшүп жаткан жылаандардын үстүнө куюлуп түшкөн. Жылаандар ошондон бери бул кандайдыр күндүн сыныгы сыяктуу сары жылтырына тарткан, караңгы коңулга агыш нур жаратып тим болбой, өзүнөн жагымдуулук менен жылуулук сезилтип турган шыңгыр дабыштуу затка абдан үйүр алышып, бара-бара өздөрүнүкү катары кабылдап калышкан. Кийин бир катуу нөшөрлөгөн жаандан соң тоо жактан келген катуу сел Шамыраттын үйүнүн алдын оюп кирип, жылаандар пааналаган жер түбүндөгү оюкка кошулуп, ал аркылуу бул үйдөн жылаандар чыга баштаган эле. Ошентип Дубаш жер алдындагы казынанын шегин алып калып, үстү жактан үйдүн ичин каза баштаганында алтын тыйындардын үстүнө үймөлөктөшүп жаткан жылаандар сыртка келген жаздын жылуу демин сезишип, акырындан ойгонгондору менен талыкшый тартып, али ыкчам кыймылга келе албай жатышкан. Ташка тарсылдай урулган оор салмактуу сом темирдин бүдөмүк дабышы убакыт өткөн сайын улам катуулап, улам жакындап, адамдар тарабынан жаратылып жаткан бул коркунуч күчөгөн сайын ордолуу жылаандын тынчы кетип, чокмуруктошо жаткан ордуларынан соксойто баш көтөрүшүп, кара мончок сымал көздөрүн жылтыратышып, кышылдаган жагымсыз үн чыгарыша ыкчам кыймылга келе башташты. Булардын арасындагы айни сабап эстеп багып чоңойткон бакма бала жылаанга жогорудан коркунуч жаратып чыгып жаткан адамдын туңгуюк дабышы тетирисинче жакын сезилип, өзү энеси катары санаган ал аялды ого бетер эстетип, ал ан сайын анын жылуу мээрими менен камкордугун эңсете берди.
Ал кандайдыр бир капыс пайда болсо да өзүн жат санабаган, тетрисинче жапакеч мамиле сырткы кебетесинен байкала баштаган жылаандардын үйүрүнө кышкы уйкудан ойгонгон соң көп коошу албай өзүн чоочун сезип, тезирээк бул караңгы жана суук жайдан чыгып, адамдардын өзүнө эң жакын болгон жарык жана жылуу дүйнөсүнө аралашып, бапестеп баккан аялдын камкордугуна бөлөнгүсү келген каалоосу улам күчөгөндөн күчөп бара жатты. Ушундан улам ал акыры чыдабастан жылаандардан бөлүнүп, жогорулай сойлоп жөнөдү. Кышы бою азыктанбаган ал аябай алсыз болгондуктан тигинен кеткен коңулда араңдан зорго жылып баратты. Ошентип акырын жылып, көпкө жүргөн ал акыры баягы күзүндө өзү бул жака сойлоп түшкөн тушка жетип, бул чоң коңулга кошулган ал тешикти таба албай туруп калды. Анткени менен жогору жактан чыгып жаткан адамдын дабышы абдан эле жакын келип калганы билинип, мындан улам ал андан үмүттөнүп күтүп калды. Ал абдан чарчагандыктан токочтой боло ийриле жатып, бат эле катуу уйкуга кирип кетти. Шашпай иштеген Дубаш экинчи күнү 5 метр тереңдикке кирип, эми 1 метр казса издегенине жеткени калгансыды. Бирок ал күнү кеч кирип кеткендиктен ишти токтотууга туура келди. Ал улам казган сайын бул жердин мурда да казылганына көзү жетип баратты. Анткени өзү казып жаткан жердин жумшак топосуна таш-туш, кум-чопо аралашып чыгып жатты. Ал эми 4 капталда казылбай калып жаткан жер кыртышыныкы болсо бир таш, бир кум, жумшак топо болуп, катмар-катмар болуп даанабай калып турду. Демек өзү казып жаткан жерде эле мурда ушундай болушу керек. Андан кийин бирөөлөр казып кайра көмгөндө таш, кум, топурактын баары аралашып калган. Ушуну баамдаганында анын алтынга болгон үмүтү ого бетер артып, кенчти табаарына чоң ишеними жаралып, жигердүүлүк менен кыймылдап жатты. Ал башына шахтерлордукундай фонарик тагып, кыска саптуу курч күрөк менен балдары алмак-салмак түшүрүп берген 2 чоң чакага топурак толтуруп берип жатты. Көп жылдардан бери кара жумуш жасабагандыгынан улам канча кыйналса да алтын азгырыгы менен үй бүлөсүнүн алдындагы уятынан улам аларга эч сыр алдырбай чыдамдуулук менен иштегенге мажбурланды. Ошентип иш башталганына 3-күн болгонунда казган чуңкурунун чечүүчү 6 метрин казыш үчүн жумушуна ооруп калдым деген калпты телефондон айтып, балдарын да окуудан калтырган Дубаш аң бооруна өзү оюп жасаган тепкич менен балдары кармап турган арканды тартынып түшүп келди. 2 күндөн бери кара жумушка жанчылган денеси уюп ооруп турса да, иштин жакшы жыйынтыгына ишенген ал шагдам кыймылдап, түшкө жеткизбей эле 6 метрди казып жиберип, ат башындай чоң ташка такалып, аны айланта оюп, оорунан копшоп бери карай оодарганында анын 2 жагынан тең мештин кернейиндей болгон оңурайган оюк пайда боло калбаспы? Мындан улам сүйүнүп кеткен, сестене да түшкөн Дубаш эмне кылаарын билбей саамга туруп калып, анан мурдагыдан да этиет кыймылдап, эми күрөктүн жыгач сабынын учу менен 2 оюктун оозун дагы да кеңейтип, алардын ичиндеги топурактарды ары бери шилегилегенде күрөк саптын учуна бир катуу нерсе тык этип урунганы сезилди. Ого бетер тирмие тиктеп, күрөктү кайра оңунан кармап, алиги арасынан катуу нерсе урунган чендеги топуракты сузуп алып, аны акырындан чубуртуп бут алдына төктү эле шыңгыр этип тегерек сары тыйын жерге түшүп кетпеспи? О деп кыйкырып, күрөктү шарак эттере таштап жиберип, топуракка жылтырай бата түшкөн тыйынды чапчый кармап эңип алып, көргөнүнө ишенбеген көзүнө такай карап, анан үфүлөй үйлөгүлөп чаңын кетирмиш этип, тиштеп көрүп, бул чын эле алтын тыйын экенине ишенгенинен кийин, бар экен, таптым, деп аптыга айтып алып, жанатадан маңдай терин сүртүнүп жаткан бет аарчысын алып чыгып, ага орой салып, бирөө азыр колунан жулуп алчудай болуп ашыга төш чөнтөгүнө тыга салды. Анан ал дагы да болуш керек
деген кубанычтуу оюнан улам алиги алтын тыйын тапкан туштагы топуракты күрөк менен чоң сузуп, жанагындай эле аяк алдына аны чубурта карап, эч нерсе көрүнбөгөн соң ушул аракетин 2-3 жолу кайталап, андан эч бир майнап чыкпаган соң буга ишенбегендей шалдайып туруп калып, анан кантип эле ушунча казып бир эле алтын тыйын табайын деп сүйүлөнүп алып, анан күрөгүн таштап жиберип, ашыгуу менен алдындагы топурактарды жылаңач колу менен чапчыгылай чачып, арасынан алтын тыйын издеп кирди. Ушул күүсү менен ал сактыгы менен коркунучун жоготуп, оңурайып чоңое түшкөн оюка кантип колун сойлотуп жибергенин, анда дали болсо терең уйкуда жаткан бакма жылаанды кандай кармап алганын билбей калды. Бул жумшак жана таш муздак нерсенин эмне экенин аңдабай, манжаларын бошотконунча болбой, бармагынын үстү тыз этип катуу ооруганда оорунтоп жиберип, колун катуу силкип, оюктан сууруп алып, аянычтуу түрдө «Жылаан чакты! Ах!» деп жылаандын чакканын көрүп билбесе да боолголой кыйкырып, артка чалкалай берип, аң бетине жөлөнө калып, ашата сөгүнүп алып, эми жанын сактоо далбасасына дароо салып, жогорудагы уулдарына кыйкырды. «Нурик, Эрик, мени жылаан чакты, тарткыла!» деп кыйкырып, учу илмектүү арканда илинип турган чаканы калдырата алып ыргытып, аң боорундагы тепкичтерди тээп, жогору карай тырмышып, жан талаша чыга баштады. Дубаш уулдарынын тартуусу менен аң кырына чыгып, үй ичини додо болуп үйүлгөн топуракты аттап-уттап кечип өтүп, сыртты карай босого аттаганында гана жылаан чаккандагы биринчи жардамды өзүн өзү кантип көргөзүштү эстеп, курун чече салып, колун билегинен жогору кан өткөрбөстөн таңып, жылаандын кош тиши кызарып бата түшкөн жараатын улам-улам соруп кайра түкүрө баштады. Бул күнү ордолуу жыландар адамдын өздөрү жаткан оюка жогортодон жакын кирип келгенин сезип туюп турушту. Бирок адам аттууга каршы чыгар ылаажы таба албастан, уюгунда ичтеринен катуу тынчсызданышса да, сырттарынан эмне кылар айлаларын таба алышпай, баштарын соксойто көтөрүшүп, дымып турушту. 2 саат өткөндөн кийин абдан эле жакындап келген анын туюк шарпасынан улам өздөрү жаткан оюкка жогортодон түшүп келчү өткөөлгө жеткени, ал жактан кулап түшкөн майда таштар менен жарыктын анча-мынча шооласынан да билинди. Кандайдыр каршылык кылышпаса, кечке чейин мында да казып жетээрин түшүнгөн жылаандар эми удургуй түшүп, алардын арасынан бардык жагынан жетилип, уюкту коргоор дараметтери күчтүү 2 эркек жылаан жогору карай сойлоп чыга баштады. Ошентип экөө негизги уюктан жогорудагы адам казып кирип келип, аз-маз шоолалана түшкөн чеңге жакындашкандарында ал жерде жаткан бакма жылаанды көрүшүп, анын коркунучка кабылганын билип ышкырып жиберишти. Бирок катуу уйкуда жаткан ал эч нерсе туйбаганында эмне кылаарды билбей туруп калышты. Ушул маалда агыш шоола түшүп турган оюктан адамдын арбаңдаган колу көрүнүп, бакма жылаанды кармаганда чоочуп кетип, баш көтөрүп, чоң манжасын катуу тиштей чагып алды. Буга уда адамдын катуу кыйкырыгы чыгып, тиштеген оозун бошоткуча өйдө көтөрүп барып кайра түшкөн бакма жылаан кайрадан айбаткыла башын соксойтуп туруп калды. Бирок жогортодон адамдын кандайдыр үнү, дүпүлдөгөн дабышы катуулай угулганы менен өзү көрүнө бербей, дагы бир аз убакыт өткөн соң такыр эле дайыны чыкпай биротоло алыстап кеткени жымжырт боло түшкөндө билинди. Ошондо гана ордунан копшолгон 2 жылаан жыла сойлоп бала жылаанга жетип барышып, аны мактоо жана урматтоо иретинде азыр эле токочтой чокмуруктошкон абалынан жазылган ичке боюна чырмалышып, жалпак тумшуктары менен боюн акырын сылап ыраазычылыктарын билдиришти. Буга жооп кылып, өзү да тез ийрилип, алар менен чырмалышмакчы болуп барып, жанагы адамды чакканында ого бетер алсызданган жаны ашыкча кыймылга шайы келбей шалдайып жатып калды.
Муну сезе калган эки жылан бири-бирин карап көздөрү менен сүйлөшүп, дилдери менен биринин оюн бири туя калышып, ошол чырмалышкан боюнча шарт артка бурулуп, баштарын алга карай жүткүнө умтулушканда, бакма жылан алардын ортолоруна кыпчылып кошо кетти. Ошентип узун куйруктарын тынымсыз кыймылдаткан эки эркек жылан ылдыйыштан бой таштап заматта чырмалышып жаткан ордолуу жыландардын үстүнө түшүп, аларга өздөрүнүн тилинде кышылдай болгон ишти баяндаша, өздөрүнөн алдаганча кичине бакма жыланды жанагындай эле ортолоруна кыпчып, сыртка чыкчу коңулдуу жолго салып, андан ары дагы да ылдамдап жөнөштү. Ушинтип бир кездеги булак суусунун түз жана ылдыйыштап кеткен нугу менен бир далайга чейин жол жүрүшкөн соң алды жактан агыш шоола көрүнүп, ал уламдан улам жарык боло берип, акырында тешиктен жаркын күн менен көгүлтүр асмандын алдындагы кең дүйнөнүн бир бөлүгү көзгө чалдыкты. Алар жашыл шалбалуу чөбү жайкалган, саргайган камышы сеңселген саз жээгиндеги адам көзүнө көп байкала бербеген ийинчеден чыгышкан соң бакма жыланды кургак жерге калтырып, өздөрү чөптөрдү аралап сазга сойлоп кирип кетишти. Жанданган жаздын чак түштөгү күнү жадырай тийип турган эле. Бул жан жыргаткан нурдан улам жер түбүндөгү муздактыктан кайыккан, алсызданган бакма жылан талмоорсуй талкышып, терең уйкуга боюн кандай таштап жибергенин билбей да калды. Ал ошентип кеч бешимге чейин солуп жатып, жанын жыргата кактаган күндүн нуру кайта түшкөндө башын көтөрүп эки жакты каранып алып, саз чөбүн карай аралай сойлоп жөнөдү. Бир кезде анын алдынан ат туягындай чуңкурга толгон саздын сары суусу жолукканда мындайды билбеген, баккан эси берген ынак сүттөн башканы ичип көрбөгөн жаны андагы чагылышкан өзүнүн элесин көрүп таң кала карап туруп калды да, анан табигый туюму менен тумшук малып чаңкоосун кандырчу суюктуктун даамын алгач алып, андан соң кылкылдата жутуп жиберди. Ал сууга түшүп калкып жүрүп, өзү суу ичкенинде тумшугуна жылып келген чиркей өлүктөрүн кошо жутуп, даамын сезип, дене боюна кубат берер бул азыктарга таткана түшүп, айланадан ушундай эле өлгөн чымын-чиркейлерди терип жей баштады. Иңир киргиче ач өзөгүнө ушинтип азыраак бүдүр баргызган ал жээкке кайра сойлоп чыгып, кургак шырал жындардын арасына кирип токочтой ийриле жатып уйкуга кирди. Ошентип жаңы жапайылык жашоосун баштаган бакма жылан саздан азык таап жеп күн өткөрө баштады. Ан сайын тыңып, тирденген ал бир жумадай өткөндө шуулдай сойлоп, саздын ары жак бери жагына чыгып, үстүнөн чымылдай учкан чымындарды шып эттире кармап жеп, саздын туңган суусунда шыпылдай сүзүп, андагы көнөк баш бакаларды буйдалтпай сугунчу болду. Жашыл жаздагы жай жашоо, мээримдүү күн, алдындагы мемиреткен ырахат канчалык өзүнө тартып, канчалык эркиндиги менен эркелетсе да, ал ынак сүтүн берип, жумшак колу менен назик сылаган, өзү энеси деп санаган Айнисаны унута албай, сагына берди, унута албай жүрдү. Баш бармагын жыланга капысынан чактырган Дубаш анын уусун канчалык денесине өткөрбөгөнгө аракеттене жан талашып колун таңса да болбой, нары карай өтүп кеткен экен. Аны дарыгерлер тазалап, өзүн дарылагыча ооруканада бир жумача жатып калды. Ушул бош жаткан күндөрүндө болуп өткөн окуяны көңүлүнөн өткөрүп дагы эмне кылышты? Божомолдогон ал жер алдындагы кенчти табууга ого бетер белсенип, аны кайтарган ордолуу жыландарды кантип жок кылыштын жолун издеп, бул өзүн чаккан немелерден экиштен бир иш кыла кантип өч алышты көпкө ойлонду. Алиги илгери Жандарбек чаначтолу алтынды жер алдындагы оюка куйганында, анын оозунда калып калган жалгыз алтын тыйынды таап алганы аны ого бетер дүүлүктүрүп, ал жерде алтын барына дагы да ишендирип койду.
бет арчысына уруп төш чөнтөгүнө каткан бул тыйынды ооруканага кетип бара жатып аялына берген эле. Эртеси ал өзүнө тамак кийирип келгенинде буюрса мындай алтын тыйындардын далайын табаарына аз калганын, өзү ооруканадан чыгып баргыча үйгө сак болууларын табыштады. Алтынды кармаган соң анын азгырыгына чалдыккан жыпар жыландардын дагы да чагып алууларынан чочулап турса да, баягыдай анын жерден алтын табаарына ишенбегендигинен улам жаралган көңүл коштугун карматпастан тек гана бул иште өтө сак болуусун өтүндү. Адам болуп туруп кантип эле ошол сойлоп жүргөн макулуктарды жеңе албай каларын, кичине сагыраак болуп, мээни иштетсе эле аларды жок кыларын, анын дагы жолун ойлонуп таап койгонун айтып, бул тууралуу эч кимге айтпоосун эскертип узатты. Ошентип ооруканадан чыккан соң жаңы дем менен бул ишке киришмекчи болгон Дубаш андан алаксыбашы үчүн жумушунан мөөнөтсүз өргүү суранды. Ал алып учкан таттуу кыялында эгер жер түбүндө катылган кенчке ээ болсо, бир заматта миллионерге айланып, бул мээнети көп, маянасы аз жумушта баары бир иштебесин болголоду. Мындан соң ооруканада жаткандагы башына келген дагы бир жакшы план боюнча ал баягы ички иштер министрлигинде иштеген таанышына кайрылып, андан баягы металл издегич заманбап аспабын дагы сурамай болду. Аны мурдага алып кайра бергенинде аялынын жоготкон чынжырчасын бул күчтүү аспап менен оңой эле табышканын айтып, кийин бир акчасы болгонунда жакшы тамагы менен 1 бильярд уюштуруп берерин айтып койду эле, эми ошол убадасын аткарууга туура келди. Оюн арасында ага кызы сазда ойноп жүрүп, сөйкөсүн жоготуп жибергенин калп шылтоо катары айтып, баягы металл издегич күчтүү аспабын дагы сурады. О, Дуке, кандай эле сенин алтындарың жоголо берчү болду? Андан көрө сен жоготпой эле бир кенчтерди муну менен таап атат окшойсуң, деп тамашачыны аралаш айтты эле. Ал Дубаш негедир бул таанышы өзүнүн кенчикке казып жеткени калганын билип койгонсуп, бир кызыктай кызганычтуу абалга кептеле түштү. Анткен менен эртеси эле ал мурдагыдай кылып Дубашка алиги аспапты алып берип, баягы бойдон казылган анга түшкөндөн заарканып жүргөн ал алтын азгырыгы менен кайрадан арканга тартынып түшүп барды. Бирок бул жолу ал мурдагыдай жука кийинбестен, чуңкурдун ичине аба жетишпей ысык болгонуна карабай, асты үстүнө кышкы кийимдерин, колуна таар колгап кийип, эң бир этиеттик менен түштү. Коркуп калган жаны минтип коргонгону менен таар колгап жан аспапты иштете албай жатып, иштетип колун жылаанга чактырган коңулга тигинен кое салды эле. Андан эч кандай үн чыкпады. Алтын бар деген үмүтү чоң Дубаштын супсуну сууй түшүп, дабдырап туруп калып, анан тар чуңкурдун түбүнө аспапты туш келди коюп кирди. Мындан да эч кандай майнап чыкпаганында аны жылаан чаккан коңулдун үстүнө кыйшайта көтөрө калды эле. Аспап чыйылдаган үн чыгарып иштеп кетпеспи? Кубанганынан жапайы үн чыгара кыйкырып жиберген Дубаш анын приборундагы 335 деген жазуунун күйгөнүн көрүп, бул сан анча деле көп эмес сезилип, ого бетер сүйүнүп кетти. Эми жерде алтын бар экенине эч кандай күмөнү да бүшүркөөсү да калбай, жанатан берки саксынуусун унутуп, баягыдай эле колго күрөк алып казып кире жаздады. Анан ой токтотуп, мындай тереңдикте ушул калың кийим менен иштөөгө мүмкүн эмесин, эгерде алтынды карай кыйгачынан касса кандай болооруна көп көзү жете бербей, жыландардын коркунучу алдында бул иш ого бетер татаалдашканын сезди. Бул ийрелеңдеген макулуктарга каршы бирдеме ойлоп таппаса кайра эле аларга чактыраарын ойлоп, баягы чоң ташты коңулдун үстүнө бастырып, жогортодон түшүп турган арканды булкулап, үстүдөгү баласына белги берип, анын тартуусун буйрук бере кыйкырды. Кечке жыландарды тигил алтын катылган жерден кантип жоготушту биле албай башы маң болуп жүрүп, түзүгүрөөк ылажы таба албаганында жыпар жумуштан келгенинде болгон ишти айтты эле. Кийинчерээк жер алдындагы бул казынанын азгырыгына алдырып жүргөн ал чындап эле өзү алтынды таап,
ага ээ болгонсуп сүйүнүп кетти. Анан алтынга казып жетиш оңой эмес экенин, ал үчүн жылаандардын уюгун жок кылуу керектигин билген соң алгачкы деле өрүсү басаңдай түшүп, бул тууралуу дубашчасынан терең ойго батып, баш оорута баштады. Эрди катын ошол бойдон минтсекчи, тигинтсекчи, балким ал коңулга кайнак суу куюп жиберебиз, бензин куюп өрттөрбүз, ыштарбыз, деп улам бирин бир амалды айтып, аны талкуулашып, түн бою бир далайга чейин укташпады. Кайнак суу куюшса 3,5 метрдей жерге чейин агып баргыча ал муздап калчудай. Бензин куюп өрттөшсө ал агып кеткен жердеги жылаандар күйгөндөрү менен нары жактагылар жабыркабачудай. Ал эми чуңкурдан атырылып чыккан өрт үйдү кошо күйгүзүп кетпейт деген кепилдик дагы жок эле. Ыштаганда болсо түтүн ары кетпей бери карай буду ургуйлап, элдин баарынын көңүлүн бурдурмак. Айтор эрди катын ал күнү түзүгүрөөк ылаажы таба алышпады. Эртеси жумушуна кеткен Жыпар кечинде көңүлдүү түрдө келип, жылаандарды жок кылуунун аргасын тапканын айтты. Болду болбоду химик эмеспи, касиет эже бирдеме табат болушу керек деп, ага үйүбүздүн жанындагы ийиндерден улам эле жылаан чыгып жатат. Алар балдарды чагабы деп коркуп атам деп четин чыгарып эле сурап койсом, ал өзү ачык айрым көп нерсени элей бербеген адам эмеспи? Түз эле мындайга тигил жакшы, бул жакшы деп көп нерсени айтканынан мен деги эже булардын ичинен кайсынысы эң жакшы десем, бир топко ойлонуп отуруп калып, анан буга туз кислотасынан өтөөрү жок. Жанагы жылаан чыгып жаткан оюкка куюп жиберсеңер, өзү агып жетпеген жерге анын сасык уулу жыты жетет. Жылаандардын ийинине аны азыраак куюп жиберип, оозун бүтөп, 2-3 саат коюп койсоңор, алар бат эле өлүшөт. Анан ал ийинге бир чака муздак суу куюп жиберсеңер, туз кислотасы сууну буулантып, өзү да аны менен кошо учуп кетет, деди. Ойлоп көрсөм ошондой кылсак туура болчудай. Кандай дейсиң? Чын эле ошентпейлиби? Бир чака кислотаны куюп жиберип, 2-3 саат эмес, бир күн кечке коюп койсок, анын суюгуна жылаандардын бери жактагылары өлсө, сасык жытына ары жактагылары өлөт турбайбы? Анын үстүнө сууну көбүрөөк куйсак, ал бууланып кетип, коңул ичи тазаланып калат экен да. Жакшы, бирок туз кислотасын кайдан алабыз? Эже аны унаа оңдогон жайларда болот деди. Ооба, уккам, мотор жуушат деп. Андай болсо аны оңой эле табат экенмин. Жарайсың байбиче, сонун арга тапкан турбайсыңбы? Эми мен буларга көрсөтпөсөм элеби? Ошентсе деле этиет болчу. Жылаандар үч алат деп уктум эле. Сыртта жүргөндөрү үйүбүзгө чейин келип жүрбөсүн. Туура айтасың. Эшикте жүргөндөрүнөн этиет болушубуз керек. Бул үчүн алар уюгуна кирген түнкүсүн куюшубуз керек кислотаны. Анан бул уюкка жылаандардын каяктан кирээрин билип, ошол оозуна дагы кислотадан куюп бекитип салсак, анда эрлендик. Ал мындан да анча деле алыс эмес жерде болушу керек. Ошон үчүн буларга кислотаны түнкүсүн куйсак, эртең менен эки жакты карап, жылаан чыккан кандайдыр бир шектүү тешиктер же ийиндер болсо, аларга да кислотадан куюп, оозун бүтөп салышыбыз керек. Бул арада жылаандар чыкчу 2 тешик бар болушу керек. Анткени жанагы жер алдындагы жылаандардын жолу өйдөдөн ылдый түшөт экен дебедиңби? Ооба, бирок биз кислотаны анын бери жагына эле куйган атпайбызбы? Ошентсе деле өйдөңкүсүнөн да сак болуп, ага да кислота куюшубуз керек. Антпесек ал жакта калып калган жылаандар бизден өч алыштары мүмкүн. Анда мындай кылалы. Кислота куйгандын эртеси сен ылдый карай басып шектүү тешиктерди кара. Мен өйдө эле үй басып карайын. Кандайдыр шеги билинсе, азыркы кез сен айткандай эле кылалы. Азыр мен шаарга түшүп барып, 2-3 чакай туз кислотасын таап келейин. Аны таап эртерээк келип калсам, бул ишти бүгүн бүтүрөлү. Ооба, не бар не жок. Кокус бул айылдын эли үйдүн ичин казып атканыбызды билип калышчу болсо, ызы-чуу чыгып кетиши мүмкүн. Анда эле алар бизди алтынга ээ кылбайт. Ошон үчүн шашып атпайынбы? Кой, кыймылдайлы анда. Сен шаарга түшүп кислотаны алып кел. Мен үйдү кайтарып турайын. Баса касиет эже айтты, туз кислотасы аябай сасык болот деп. Аны куюп чыккыча чуңкурдун ичинен ууланып калып жүрбө. Иштеген жериңден бир газга каршы бет кап, анан колуңа резина колгап ала кел, унутпа. Эстүүсүң да байбичем. Менин оюма бул да келмек эмес.
Сен айтпасаң, ансыз да абасы жок чуңкурдан кислотага ууланып калмак экенмин. Сени ойлойм да жаным. Бир нерсе жасаарда сен эки жакты карабай далдаңдаган бойдон башың менен кирип кетесиң. Азыр дагы туз кислотасы шаарда сыра сыяктуу ар бир дүкөндө сатылып аткансып жөнөп баратпайсыңбы? Ал дагы телефонду эмнеге көтөрүп жүрөсүң? Биринчи бирөөлөргө чалып сурап бил да. Унаа оңдоочу жайларда болот экен дедиң го. Касиет эженин айтканына караганда ал аябай күчтүү кислота экен. Ошон үчүн унаа оңдоочу жайларда көп деле болбосо керек. Сен андан көрө Ички иштер министрлигинин гаражында иштеген тааныштарың болсо билишээр чыгар, чалып көрбөйсүңбү? Чын элеи, капарга чалып көрбөйүмбү? Деп дароо эле телефонун сууруп алган Дубаш ИИМдин гаражын башкарган таанышына чалып, 2 чака туз кислотасын таап берүүсүн суранды эле ал. Мынча кислотаны эмне кыласың, Дуке? Же шаардагы уятсыз кишилердин беттерин бүт күйгүзөйүн дедиңби? Анда ал ишиңди депутаттардан башта, деп тамашачынга салганы менен туз кислотасын кайдан алышты айтып берди. Иш минтип шыр кеткенине жараша шаарга түшүп барып керектүүнүн баарын алып, бат эле жетип келген Дубаш караңгы киришин күтүп, анан башына газдан коргоочу бет кап, үстүнө кышкы калың кийимдерди, колуна резина мээли капталган таар колгап кийип, үстүдөн жарык кылынган аңдын ичине түшүп барды. Ал коңулдун оозундагы чоң ташты мындай алып, бош тополорду күрөк менен ары бери шилеп тазалап жиберип, үстүдөн аялы менен уулу жип менен түшүрүп берген темир канистериндеги өңү саргычынан келген туз кислотасын култулдата коңулга куйду эле ал боржоктой көбүрүп, буулана түшүп, нары карай заматта агып кирип кетти. Ташты кайра жанагы ордуна коюп, аны буту менен ныктап басып, айланасына бош топону үйүп, үстүнөн күрөк менен таптады да жогортодон түшүп турган арканды силкилдетип, уулу менен аялына тарткыла деген белгини берип, арканга тартынып аң боорундагы бүт баткандай оюктарды тепкич кыла аңдан тырмышып чыга келди. Дем жетпегенинен думугуп, калың кийимден улам боруга түшкөн ал чыгаары менен эле газга каршы бет капты жүзүнөн сыйрып алганында мурдуна бур этип абдан ачуу жыт келип тамагын муунтуп жиберди. Ошондо гана газга каршы бет кап кийбесе чуңкурдан чыкпай калмактыгын түшүнө калып, Жипарисанын эстүүлүгүнө ыраазы боло түшүп, кислотанын сасык жытына чыдабай чыга качкан уулу экөөнүн артынан сыртты карай жүгүрдү.